Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн эскерген кезде кээ бир исламдын ысмын, Курандын расминен башканы билбеген интернеттен устазы анын шайхнет, анын устазы WhatsApp, анын устазы социалдык тармактагы нерселерден бир нерсени үйрөнүп алып, Маулуд пайгамбардын туулган күнүн эскерүү бул бидат дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айында Бадыр салгылашуусу болгон. Бадыр салгылашуусун эскерсек, Мухаррам айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Меккеден Мадинага көчкөн хижраты жөнүндө эскерсек, Ражаб айынын 27-синде пайгамбардын Мейражга көтөрүлгөн кечесин эстесек, эч ким бидат дебейт. Бирок эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүгө маселе келген кезде бидат деген сөздү сүйлөйсүн. Эгер пайгамбар төрөлбөсө, хижрат болмокпу? Эгер пайгамбар төрөлбөсө, Мейраж болмокпу? Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлбөсө, Бадыр салгылашуусу болмокпу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болбосо, Ухуд деген болмокпу? Башка нерселерди эскерсек болот экен да. Маулуд пайгамбардын туулган күнүнө келип, пайгамбардын төрөлүшү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын осуяттарын эскерген кезде бидат деп баштайбыз. Эгер бидат дей турган болсоң, эмне үчүн кече үн чыккан жоксун? Мухаммадтын үммөттөрү Исанын туулган күндө тайраңдап, Кытайдын экономикасын көтөрүп, кол кошунанын тынчын алып, пайгамбардын хадисине амал кылган жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам валлахи ла юмину, валлахи ла юмину, валлахи ла юмину. Касам ичем имандуу боло албайт. Касам ичем имандуу боло албайт. Касам ичем имандуу боло албайт дейт пайгамбарыбыз. Ким десе, кошунага тынчтык бербеген дейт. Кошуналарын тынчын алып, жаш наристелердин уйкусун качырып, аксакалдардын уйкусун бузуп, эмнелер кылдык? Жарым саат аттың абага кетти. Ошону менен жолуңду оңдосоң болмок, жетим жесирди кабар алсаң болмок, бир жакшы кайрымдуулук иш кылсаң болмок. Эмне пайда көрдүң? Абага, абаны буздуң, көчөнү буздуң, башка эч бир пайда тапкан жоксуң. Урматтуу мусулман бир тууган, балким балаң, кызың бир китепке жетпейт. Эл жеген алманы балаң жей албай турат. Бирок атың ачкөр арак менен, шампан менен, башка менен эмнени күттүң? Жаңы жылда болду, эртеси да болду. Эмне пайда көрдүң? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туулган маселеси келгенде бидат башка деген үнүбүз чыгат. Өзүбүздүн пайгамбар жөнүндө билебизби? Чын-чынына келсе, Иса пайгамбар жаңы жылда төрөлгөн эмес. Иса пайгамбарды төрөлгөн кезде кереметти Кур'аны Каримге көңүл бура турган болсок, ва хуззи илайки би жиз'ин нахла. Өткөн сабакта айттым. Мариям энебиз төрөр кезде хурма дарагын силкин, хурмасага мөмөсүн пышкан королорун түшүрөт, ошону же деди. Хурма пышкан кезде жаңы жыл болбойт, кыш болбойт, кышта хурма пышпайт. Ошол эле Таврат, Инжилге көңүл бура турган болсоңуз, Таврат, Инжилде Мариям энебиз төрөгөн кезде койчулар коюн жайып турду эле дейт. Кышында кайсы жерге жаят койлорун? Урматыбыз Тавратка да, Куранга да болуптур. Маселебиз анын туулууту башка маселе эмес. Бирок биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүңөрдөн мурдагылардын артынан маңкурт сыяктуу ээрчий бересиңер, кала берсе өзүңөрдөн мурдагылар бир карыш баса бир карыш, бир улаш баса бир улаш артынан ээрчийсиңер, кескелдириктин уясына башын тыкса, силер да ошо кескелдириктин уясына башыңарды тыккыңар келет деген кезде сахабалар: "Я Расулалла, сиз яһудилер, христиандар жөнүндө айтып жатасызбы?" десе, пайгамбар алар эмес анан ким дейт? Бүгүн биз ошондой болуп жатабыз көбүбүз. Башкалардын артынан эмне кылганыбызды билбестен ээрчийбиз. Кескелдириктин уясына башын тыкса, ошол жерге да башыбызды тыккыбыз келет. Ал эми өзүбүздүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө эмнени билебиз?